Ошол Элнараңар аябай сулуу экен, э? Жали Кадырович, мен сизди кызганып жатам. Аныңар кеткен бир жумага. Эржандын ушактарын уга бербей, андан көрө мени жаңылтардан көрүңүз. Эми мен жөн эле тамашалап койдум да, Тынара. Сага жеткен киши барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Арстан Шоу оюнзок программасы. Студияда мен Абир Арстан. Бүгүн биздин коногубуз чакан кино тасмалары менен элибизге таанылып келе жаткан жана быйылкы жылдын мыкты тасмасы болуп табылган Узун кулак аттуу тасмасынын режиссеру, мурунку биздин кесиптешибиз Али Байтемиров болмокчу. Али, саламатсызбы? Куш келипсиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Али, акыркы кезде теле тармагында эле эмес, элибизге бат сиңип бара жаткан мыкты клиптерди, роликтерди, кинотасмаларды тартып атасыз. Мына жогоруда айтып өткөн Узун кулак тасмасы биздин программада сурамжылоодо рейтинги аябай бийик болгондуктан бир айдан бери айтылып келе жатат. Ушул тасма канчалык кыйынчылык менен тартылып чыкты жана эмне үчүн аты Узун кулак болуп калды? Чоң рахмат, Абир мырза. Дегеле ар бир жумуштун өзүнө жараша түйшүгү бар демекчи. Бизде дагы толгон токой кыйынчылыктар болду. Ошондой кыйынчылыктарга биздин жалпы командабыз чыдамкайлык менен киришип ишти баштады. Мунун жыйынтыгын көрдүк буюрса. Анан эмне себептен Узун кулак болуп аталып калды? Бул дегеле жашоодон алынган, азыр биз ошо ушак айын деп жашап калгандайбыз. Бир сөзгө 10 сөз кошуп дегенде, же болбосо эки адамдын ортосунда чыр чыгарып, ушундай бир жат көрүнүштөр аябагандай көбөйдү. Максатыбыз ушундай көрүнүштөрдөн арылуу. Ынтымак, биримдикте жашайлы деген тарбиялык маанисинде тартканбыз. Ошонун негизинде Узун кулак деп аталып калды. Андайды өзүңүз жакшы түшүнөсүз да. Жакшы түшүнөбүз, албетте. Менде дагы мындай суроо бар. Элнарочка, кандай салдың? Жакшы, кандай эсремиз байке? Жакшы, рахмат. Кооз бекен? Ооба, аябай кооз экен. Биздин тоолор өзү негизи эле керемет. Айтпаңыз. Жүр сейлдеп келебиз. Кереметим сен, татына кайым, кымбатым менин, жашына кайым, учагыма мен, келчи асылым, катып алайын. Seni bir gün, gül doyum benim,
арып аткан аппак танымсың. Күрсүн дилиммен келет сагынгым, кара жанымсың. Эрким ай, эркелетейин сени берекем. Гүлдөйүм менин, күндөйүм менин. Эрким ай, эрким ай, эркелетейин сени берекем. Гүлдөйүм менин. Элнара, мен жана күнкү Асель Мамытовнун кабинетиндеги окуя боюнча ыңгайсыз акыбалда жүрөм. Рамис байке, ишенсез, мен дагы аябай ыңгайсыз абалда жүрөм. Уруксаты жок кирип келгениме кечирим сурайын деп жүрдүм эле. Карындашыңызды кечирип коюңузчу. Кечирим суроонун кажети жок. Ал нерсе сенин ойлогон эмес. Менин жаман оюм деле жок. Силердин балдайма милеңерди бардык эле жамаат билет да. Мен бул көрүнүштү табигый эле кабыл алдым. Анан сүйлөшкөндөр кээде ушинтип эркелешип турушат да. Сен туура эмес кабыл алып отурсуң, Элнара. Мен Асель Мамытовнага кытымдай да көңүлүм жок. Ал да мага жабышканды токтотподу. Эми канча да жетекчи да. Ошого кол шилтеп, бул кылыктарына көз жумуп жүрөм. Коюңузчу. Мынашымды. Сиз көңүлүңүз жок, моюн сунган бул алсыздык да. Эркек эркектей эле болуш керек да. Менин оюмча бул туура эмес. Элнара, мен эми кес айтчу деле убакыт келди окшойт. Ишенип кой, мен бул маселеге чекит коем. Жумуш өргөсүнөн барып Асель Мамытовна менен ийири отуруп түз сүйлөшчү убакыт келди. Билбейм, өзүңүз билиңиз. Мен өзүм оюмду айттым, сиз сурагандан. Сенин пикириң да туура, алтыным. А менин оюмда бир гана аял заты бар. Ал сенсиң. Рамис байке. Эрким ай, эркелетейин сени берекем. Гүлдөйүм менин, күндөйүм менин. Эрким ай, Але, сиздин жеке жашооңузга өтсөк. Мына гезит беттерине, соц тармактарда Али Байтемиров үйлөнөт деген маалымат чыгып атат. Ушул кеп канчалык туура? Ушул боюнча айтып кетесизби? Албетте бул туура маалымат. Мен дагы ушу гезит беттерден окуп калдым. Сиздердин тоюңуздардын датасын ошондо сиздердин тойдон кийин, так бир жумадан кийин биздин той болот. Але, сиздердин тоюңуздарды элестетип атам. Режиссер болгондон кийин тойдун сценарийи кандай өзгөчөлүктө болот? Албетте, элдикинен өзгөчөлүгү мен бир-эки мисал айтып өтсөм, биринчиден ошол кымбат баалуу машиналар менен шаар айланып жүргөнчө ошол каражатты өзүбүздүн үй бүлөлүк маселеге жумшайлы деп чечтим. Анан эң негизги экинчи мисал бул ресторанда жаштар төргө өтүп отурган орундуктардан биз эмес, бизди ушул даражага жеткирген ата энебиз отурат. Ал эми биз болсо конокторду тосуп алуу, узатуу жана башка кызматтарды жасайбыз. Анан башка бизде көптөгөн ысырап корчулуктарды азайттык. Болочоктогу келинчегим жана бир туугандарым менин бул идеямды кошо колдоп беришти. Баса, мен сизди жана Элнараны ушул эфирден пайдаланып тойго чакырууга уруксат этиңиз. Рахмат, макул. Чакыруу кабыл алынды дейли. Али мырза, эфир дагы соңуна чыгып баратканына байланыштуу мен сиздин келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирип, биз эфирди аяктасак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай сонун маанайда мен сиздер менен кийинки көрүшкөнгө чейин коштошомун. Сак саламат болуңуздар. Студияда мен Абир Арстан болдум. Көрүшкөнчө. Бүттү. Рахмат. Жакшы эфир болду. Баарыңарга ийгилик. Рахмат, режиссер мырза.
Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер бар, Арслан шоу бар. Ыраазычылык билдирем. Келип бергениңизге чоң рахмат. Али мырза, ийгиликтер, коштосун. Да, бир. Сен да өз кыялдарың орундалып, максаттарың ишке ашып келатат буюрса. Да. Ар бир нерсенин өзүнүн түйшүгү, өзүнүн убактысы бар тура. Абир. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле демекчи, жана эфирде көбүртүп айтуунун туура көрбөдүм. Эми жеки өзүң айта турган болсом, акыркы кезде интернетте силерден башка талкуу кыла тургандай тема жоктой. Силерди эрмек кылып алышкандай. Мен да бул нерсени аңдыбай калдым. Той белгиленген болчу. Анан кайдан жайдан Элнаранын Парижге болгон командировкасы чыкты. Баары уштан башталды. Кантса да адам баласы элдердин сөзүнө макул болот экенсиң. Баары ушундан башталды. Ушундан улам эле экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй таарынышып жүрөбүз. Бул ишти кимдер жазаган билесиңби? Асел Масел деген безелер бар го. Алар ар кандай жамандыкты карартып туруп жазап койгондон баш тартпайт. Өздөрү гана башкаргысы келет. Ошолор жасады деп ойлойсуңбу? Албетте. Андан башка ким дейсиң? Алар жылдыз болгондорду артка тартышат. Артка тартылбаса, куколоп алышат. Мен такыр ойлоп турмун бул жөнүндө. Элнар экөөңөр жолугуп жатасыңар го? Тоюңар жакындап калды. Жолукпай атабыз. Ал эмгек үргүсүн алып тоого чыгып кеткен. Менимче 77-не таштайт окшойт. Эмнеге? Ал бул жумушун эңсеп жүрүп, араң эфирге чыкпадыбы? Анан кайдагы болбогон ушак сөздөр үчүн. Анын эфирге чыкпай каласына сен да жол бересиңби? Билбейм. Эмне айтарымды деле билбей калдым. Абир, эгер Элнараны сүйсөң, сүйүң үчүн күрөш. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сөзү өтү деңизден деп алпакын, алыкулатабызда боздоп жазган. Ак сүйүңдү тепселенге калта көрбө. Кеңешиңе рахмат Али. Рахмат. Абир. Бул кам башыбыз бышып жетилгенче далай жолу мүдүрүлүп, далай жолу кетенчиктеп жашоого туура келет. Туура айтасың. Туура айтасың. Урматтуу жаамат, улуу урматтуу президентибиздин атына сиздердин жетекчиңиздер Эркин Үсеновичтин үстүнөн арыз түштү. Өзүңүздөр жакшы билсеңиздер, Эркин Үсеновичти бул кызматка өзүм сунуштап, өзүм алып келдим эле. Тагдырдын тамашасын кара. Эркин Үсеновичтин теледе жүргүзгөн иштерин сүрүштүрүү жагы кайрадан мага тапшырылып олтурат. Булгат менен кайрылгандар Эркин Үсеновичти мыйзам бузууларга барган деп таамай айтылып турат. Ал чет өлкөгө чыгуу командировкасын тизмесин түзүүдө өзүнүн жакын адамдарына сый көрсөтүп, коммерциялык жана финансылык мыйзам бузууларга жол берген. Ошондуктан азыр ачыгын айтыңыздар, пикириңиздерди стенограммага түшүрүп, үнүңүздөрдү жогор жактагыларга жеткизейин. Жалил Кадырович, бул каттын мазмунун жана бул катты кимдер жазгандарын билсек болобу? Эркин Үсенович эми бул жерде 40 адамдын аты турат. Кимисинен баштайын?
аты жөнүңүздү, ээлеген кызматыңызды билдирип, пикириңизди айтыңыз. Жалил Кадырович, мен 77 каналдын коммерциялык директорумун. Аты жөнүм Иса Мусаевич. Бизге Эркин Усенович келгенден баштап каналдын бюджети 10 эсе өстү. Чет жерлерге, 8 жерге кабарчылардын пункттарын ачканга жетиштик. Мунун баары мамлекеттин бюджетинен эмес, каналдын өз каражаты менен. Иса Мусаевич, демек сиздин оюңузча, канал бюджеттен келчү каражаттардан сырткары кошумча пайда алып келип жатат деңизчи? Ооба, дал ошондой. Ал турсун план боюнча жылдык кирешебиздин негизинде келерки жылдын январь айынан баштап эмгек жамааттын маянасын 30%га көтөрүүгө белсенип жатабыз. Бул боюнча Эркин Усенович менен талкуулаганбыз. Буга мыйзам дагы жол берет. Демек сиздин айтууңуз боюнча акчага көмүлүп калган экенсиңер да, мейли, сиз айткандарды биз анан териштиребиз. Так, чыгармачыл жааттан ойлор, пикирлер, сунуштар барбы? Туруңуз. Жалил Кадырович, акыркы кезде көзгө көрүнөрлүк, оозго алынарлык чоң проекттер теледен кетип атат. Аны эл көрүп, сезип да турганы коомчулукка маалым. Албетте кой аксагы менен миң демекчи, биздин арабызда да андайлар жок эмес. Катты кимдер жазган, алар ким экенин, шамал каяктан согуп атканын да билип турабыз. Азыр илгеркидей заман жок. Баарыбыздын көзүбүз ачылып эле калды. Кимдер ойноп, кимдер иштеп жүргөнү даана билинүү, толук катта айтылган, куугунтук, өз адамдарына жан тартуу деген нерсе жок. Тескерисинче канал өсүп өнүгүү жолуна түшкөнү көргө деле көрүнүп турат. Ал эми жанагы президентке деген кат боюнча карасаңыз, бул жерде деп добуш чыгарган киши жок. Демек, арыз жазгандар баягы Гогольдун өлүк жандары сымал, өлүк адамдар жазган окшойт, Алардын аты жөнүн бизге угузуп коюңуз. Антпесеңиз, сиздин кылган иш-аракетиңизди Эркин Усеновичтин акатын каралоо жана жалгандан жала жабуу деп эсептейбиз. Рамис Рыскулович, мени сурамжылоого, сиз эмне? Прокурор эмессиз да. Отуруңуз. Жалил Кадырович туура айтат. Рамис, сен али жас, унчукпай тур. Бу биз сыйлаган Эркин Усенович түз жолдан чыгып кетти. Ток этери айный баштады. А жанагы тоголок катта жазылган себептердин бардыгы жүйөлүү деп эсептейм. Ошондуктан Эркин Усенович, сиздин бу каналдан кетиңизге себеп болуп калды окшойт. А жанагы тоголок каттар тууралуу айта турган болсок, ким айтат? Мен жаздым. Эй, айткандан коркот да. Себеби мени иштен алып коет деп. Ошон үчүн айта алышпайт. Ал үчүн эмес, анткени андай адамдар жок биякта. Ошон үчүн айтпайт. Эркин Усенович жакшы киши. Тынчтангыла. Азиз Мурзаевич туура айтат. Катка кол койгондордун ысымына тазам, алар ур тепкеге калып кетет. А мен андайга жол бербейм. Туура. Жалган. Эмнеге? Тынчтаныңыздар, суранам. Тынчтаныңыздар. Урматтуу жамаат, мен сиздерге ыраазымын. Сиздер өз укугуңуздарды сактап, өз оюңуздарды, өз позицияңыздарды так жана даана билдирдиңиздер. Келерки жылдын январь айынан баштап Сеул шаарында өтүүчү Олимпиада оюндарын түз көрсөтүү боюнча чоң келишимге кол коюуга жетиштик. Бул деген эмне? Майрам эме эмне бул? Телеканалыбыздын түшүп кеткен рейтинги боюнча шериктеш кошуна мамлекеттердин биздин гана телеканалга болгон ишеними жогорулады. Муну кантип танабыз? Орто жана чоң телепроекттер боюнча мына 1,5 жылда канча идеяларды ишке ашырдык. Бул асмандан түшүп калган жок да. Ал эми арыз менен кайрылган 40 адамдын аты жөнүн айтпасаңыз да, Рамис айткан Гогольдун өлүк жандары катта тирүү, ал эми жамаатта өлүк болуп, ушул жерде отурса керек, туурабы? Ошол өлүк жандар жумуштан кетмегеле,
сиздин түз көрсөтмөңүз менен иш ордун сактап калышты. А түгүл кээ бирлери сиздин жардамыңыз менен президенттен да сыйлык алганга үлгүрүштү. Бул жагын кандай түшүндүрөсүз, Жалил Кадырович? Ошол өлүк жандар ушулар болуп жүрбөсүн, я? Тура айтат Эркин Үсенович. Тура айтат. Тынчтаныңыздар, суранам. Тынчтаныңыздар. 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 Рахмат. Тынчтаныңыздар. Рахмат. Мен келдим. Айланайын балам, келдің бе? Ооба. Кел сүйлөшөлү. Макул. Той башталарынын алдына 3 жума калды. Ооба. Жана сеңгелердин алдында Кудагый менен сүйлөштүм. Маанайы жок той. Элнаранын да маанайы жок дейт. А эмне таарынышып калдыңарбы? Апа, той болбойт окшойт. Кой балам, андай дебе. Жакшы сөзгө дагы, жаман сөзгө дагы периштелер омейин деп коет дейт. Жакшы ниет кылалы. Чакыруу кагаздарын туугандарга таркатып бергенбиз да. Билесиң да. Билбей анан. Бирок ушундай болуп атат. Айтобо, ортоңорду кандай карамышы каралап кетти? Жамааттагы, соц тармактардагы сүрөттөрдөн кийин эле мамиле сууп кетти. Бирибиздин сөзүбүз бирибизге жакпай калды. Ушул эле. Ушул эле. Балам, төбөсү көккө көрүнүп, элге таанылып калган адамдын артынан ар дайым сөзү ээрчийт. Силер буга даяр болушуңар керек болчу. Биз ушул нерсеге туруштук бере албай калдык окшойт. Элнараны түшүнсө болот. Кыз бала, назданат. Асага эмне жок? Балам, өзүңдү түздөп, акылыңа кел. Үй бүлө куруу оңой олтоң иш эмес. Эркек деген үй бүлөнүн түркүгү болуш керек. Али деген досум дагы ошол сиз айткан сөздөрдү айтты эле. Макул апа. Күчүм жетишинче аракет жасап көрөм. Мына, бул башка кеп. Башыңды бийик көтөр. Доско таба, тууганга күлкө болбойлу. Анан калса атаң да билбейсиң. Атаңдын пейлин билесиң да, укса чыр чыгарат. Андан көрө убакытты текке кетирбестен Элнарага барып жолук. Сүйлөшүп, баш кошуп алгыла. Же эмне, таарынышкан бул дүйнөдө экөөңөр эле бекен. Болуптур апа. Аракет жасайм. Сиздер отуруңуздар, мен тамак ичпейм. Алло. Алло. Мен Асел Мамытованы алып сен айткан жерге келбедим бе? Канасың? Мына чыгып бартам. Болбаттан. Düşüp
эмне болду эй? Тилиңерди жутуп, дудук болуп калдыңарбы? Өзүңөр четип эле кудуруп жатпадыңар беле? Суга түшкөн мышыкта силерге караганда чечкиндүү болуп көрүнөт. Жалил Кадырович. Не? Элдерден мындай реакция болот деп күтпөдүк эле. Асель Мамытовна туура айтып атат. Биз сөзүбүздү камдап, эми сүйлөйлү деп баштаганда Иса Мусаевич менен Раймис баштап кетти көрдүңөр. Анан жааматтын баары ошо жака болуп кетпеди. Жаамат дейсиң. Жаамат деген бул сел менен суу. Сууну кайсыл жака бурсаң ошол жака ага берет. Алардан бири чатырылып сүйлөсөңөр, элди бар силерди колдоп кетет эле го. Жалил Кадырович, эгерде биз муну биле турган болсок, сиздин сөзүңүз бүтөрү менен эле биз вулкандай атылып чыкмакпыз. Ооба, муну биз билбей калдык да. Эми актанмайлы койгулачы. Сен баш директор болом дептим эле. Жумуп жатпадың беле? Страусқа окшоп башыңды кумга катып алдың го. Жалил Кадырович, сиз барып келип жумушуңузга барып иштей берсеңиз болот. Биз деген бул жерде ок аташыбызды кылышыбыз керек. Билбейм. Мен досторду тандагандан жаңылыптырмын. Койдой болуп, оозуңардагы чөптү жулуп кетсе дагы, мээде отура берет экенсиңер да. Сиз деген Эркин Усеновичтин айткан сөзүн уктуңуз го? Бизге эмнелерди гана кылтыйтып жатканын. Тынар экөөздү жумуштан алып калдыңыз деп сизге күнөө тагып жатпайбы? Эми кумурска менен арга деле кол салсаң, чагып жетиште болот да, туурабы? Эркин да ошондой болуп жатпайбы? Актыгы үчүн, жумуш орду үчүн далалат кылып жатат. Бир чети анын айтканы деле туура. Мына сени жумуш ордуңда сактап калдымбы? Сага президенттин ардак грамотасын алып бердимби? Дагы эмне кылышым керек? Жалил Кадырович, биздин жумушубуз күндөн күнгө оорлошуп баратат. Эмне? Кана айтчы. Жалил Кадырович, биздин бет кабыбыз ачылып баратат. Булар катуу сок курса биз сулап эле жатып калабыз го. Ошондуктан согушту мына биз биринчи башташыбыз керек аларга. Кандайча? Мындай араңарда Эркин Усеновичке каршы чыккан адам бардыр. Ошону өзүңөрдүн араңарга кошкула. Тереңирээк изилдеп чыккыла. Мен ушул силерге куратор болуп жүрүп, теледен бир да святой адамды көргөн жокмун. Ошондуктан терең изилдесеңер, жок дегенде бир жерде мындай кылтыйып башы чыгып калар. Кантип эле ак болуп калсын. Макул, Жалил Кадырович, сиздин айткандарыңыздын баардыгы бизге түшүнүктүү болду. Биз Тынар экөөз жумушубузду баштай берели. Баргылачы, бол. Болчу. Кеттик улан. Айда. Жо, бул эмнени түшүнбөй атат. Башымды оорутуп койду тим эле. Kızım, bugün senin tuğan günün. Manayı çok oturasın. Мындай болбойт. Бир чалдыбы? Эртең менин СМС жазган жолугушу жөнүндө. Болду. Мен болсо Абир экөөсүнүн жолугушуусу күтүп отурам. Чалбай атат. Андан кийин чалган жокпу? Кеч кирип кетти го кызым. Мындай отурганга болбойт. Курбуларың менен болсо дагы эс алып кел. Көп ойлонсоң ооруп каласың. Сенин келишиңе атаң экөөбүздүн сюрпризибиз бар. Кандай сюрприз? Эми апа айтып бербейсизби? Айтпайм. Сыр боюнча сактап турайын. Билик ошонусу менен баалуу эмеспи? Бир чалбаса, курбуларың менен таза абага чыгып кел. Макулбу? Макул. Тура кой. Тур кызым.
салам. Кандай Ремис байке? Жакшы. Үйдөсүңбү? Ооба, үйдөмүн. Элнара, бүгүн сен туулган күнүң. Манай жок, үйдө отурган туура келбейт го. Мен сенин үйүң алдындамын. Чыкпайсыңбы бир жерге барып тамактанып келели? Мен сени күтүп турам. Макул. Элнара, Кандайсыз? кел отур. Элнара, жанагы телефондон айткан куттуктоомду улантууга уруксат бериңиз. Ремис байке, какшытабай эле сендип сүйлөп бериңиз. Жарайт, ханышам. Бүгүн сиздин айтканыңыз айткандай, дегениңиз дегендей болуш керек. Анткени сиз бүгүнкү күндүн каарманысыз. Мен сага берер сырдуу белегим бар эле. Бүгүн барыңарга эмне болгон? Сүйлөшө алгандай жөнөкөй эмес сырдуу белек тартып алайын деп калыпсыңар го? Туулган күн ошонусу менен кызыктуу, Элнара. Ремис байке, буга чейинки кылган нерсеңиздин баары балуу белектен да кымбат. Колуңду берсең? Каяка? Берсең? Бул жака. Азыр. Рахмат. Туған күн менен. Рахмат. Мага өмүрлүк жар болууга макулдугуңду бер. Ремис байке, бул мен жакшы көргөн музыкамды каяктан билесиз? Самайыңдан мен назиксің айын, садағамсың сен менің күн айым. Жалындаған сүйінің оты, жансың мұлайым. Кереметім сен, татына қайым, қымбатым менің, жақшына
Элнара, мени кечирип койчу. Мен катачылык кетирдим. Туулган күнүм менен.